Келиңиздер, бүгүн сиздерге азыркы замандын шарттары боюнча кандай адамдар ийгилик жаратат, ошол жөнүндө айтып берейин сиздерге. Негизи азыркы этапта 5 категориядагы инсандар бар экен да. Биринчи категориядагы адамдар бул курсагым тойсо болду деген адамдар болуп атат. Экинчи категориядагы адамдар булар мамилем болсо болду, сүйүү мамилем болсо болду дегендер. Үчүнчү категорияда адамдар булар уже бир кандайдыр бир максаттарды койгон инсандар. Ийгилик жаратайын, өсөйүн, өнүгөйүн, машина, үйлүү болоюн деген адамдар. Бирок ошол нерсени адамдарга, башка инсандарга пайда алып келбейби, главное өзүм өсөйүн деген инсандар да. Төртүнчү категориядагы адамдар булар бирөө үчүн жашагандар. Ал эми 5 категориядагы адамдар, например, 4 категориядагы адамдар бирөө үчүн жашагандарды атпаймынбы? Бул дегени бирөө үчүн аракет кылгандар, мындай. Бала үчүн аракет кылат, жолдошу үчүн, күйөөсү үчүн, элим үчүн, эл үчүн, айлана чөйрө үчүн, бир бизнес, бир иш кыла турган болсо дагы ошол адамдарга пайдасын тийсин деген адамдар да. Анан бир иш кылганда дагы аябай аккуратный, эч кимди алдабайт, элди ойлойт, бирок ал нерсени башка бирөөлөргө көрсөтпөйт. 5 категориядагы адамдар булар сүйлөгөн адамдар. Эми караңыздар, ушул жерде переход болуп атат. 1ден баштап 5ке чейин деп атам да. Вот 4кө чейинки адамдар ар түрдүү болуп атат да. Бири, например, бир только курсагым тойсо болду. Экилер болсо там мамиле, только мамиле болсо, мамиле менен гана бир кандайдыр бир нерселерди чечем, бир кандайдыр проблемаларды чечем. 3 категорияда адамдар только өзүнө ишенет, башка эч кимди ойлобойт, только өзүн ойлойт. И вот бизнес кылып атат. Бизнес кылганда 1 категориядагы инсандар кандай кылып атат? Курсагым тойсо, башка бирөөнү ойлобойт да, курсагым тойсо эле мен любой ишти кыла берем. И вот бизнесте деле карап көрсөңүздөр, көбүнчө любой жерде, любой бизнесте тамак аштар аябай биринчи орунда турат. Потому что ошол курсагын тойгозуп эле жүргөндөр аябай көп да. Экинчи категорияда бул вот экинчи отношения деп атат да. Сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, мисалы, вот, например, мамилеге болгон нерселер аябай продажада жакшы өнүгөт да. Мисалы, вот сүйүүгө жетиш үчүн сен ушундай кылышың керек, женственный болушуң керек, ушинтип манипуляция кылышың керек деп ар түрдүү курстар сатылып атат, например, экинчи отношенияны үйрөтүп. Андан тышкары интимный косметикалар толтура сатылып атат. Эркекти ушинтип манипуляция кылсаң, ушундай нерсеге жетесиң деп. Вот, например, бул категорияга аял кишилер деле өзүңөрдү карасаңар болот. Бул категорияга эркектер дагы өзүн кошсо болот да. Мисалы, эркектер бар, вот, например, төшөктө аябай укмуш болсом, бир бай аялдын башын айлантырып алсам, анан мындай кыйын акылдуу бир там аялга үйлөнүп алсам, ал мени багып жүрө берет деген эркектер дагы аябай көп атат да. Анан ошол эле учурда например, чоңураак кишиге, там бай кишиге турмушка чыгып алсам, мен жыргап жасанып эле жүрө берсем деген кыз келиндер дагы аябай көп болуп атат да. Баардык нерсе мындай бирдей эле кетип атат да. Бири өйдө, бири ылдый деген нерсеси жок. Мен сиздерге айтып атпаймынбы, адамдар 5 категорияда жашап атат да. Анан вот, например, азыр мен экинчи категорияга айтайын, например, только вот төшөк маселеси болсо, бирөөнүн башын айлантырып бузуп койсом, же болбосо там байга тийип алсам, же болбосо чоң бай кишилер, например, катар аял алсам, жаш кыздарды алсам деген нерселер азыркы учурда аябай модный болуп атпайбы, популярный нерсе болуп кетти да. Бул нерселердин баардыгы эмнеге болуп атканын дагы буюрса сиздерге айтып берем. Ошондой нерсе болуп атат. Анан вот соблазнять этиш, например, да.
эркекти сүйдүрүш үчүн моундай кылышың керек деген курстар да көп өтөт. Аялды сүйдүрүш үчүн моундай кылышың керек деген курстар да көп өтөт. Ал нерсенин баардыгы жөндөн болбой атат да. Бул ошол экинчи вот мамиле жөнүндө ойлогон, только ошондой отношенияны ойлогондор бул экинчи категориядагылар болуп атат да. Вот женственности көтөрүш керек, жашка үйлөнүш керек, 5-6 аял алыш керек деп ою только ошол нерселерди болуп аткандар булар экинчи категориядагылар. Ал эми үчүнчү категориядагылар болсо бир нерсеге жетем дейт, бирок бир нерсеге жеткен нерсеси бирөөгө пайдасын алып келбейт да. Ал только өзүн ойлойт да. Вот өзүн дегенде өзүнө тиешелүү адамдарды ойлойт, үй бүлөсүн ойлонушу мүмкүн, там бир туугандарын ойлонушу мүмкүн, бирок чужой адамга, вот коомго мен пайдам тийип атабы, тийбей атабы аны ойлонбой атат да. Мисалы наркотик сатышы мүмкүн, же болбосо мындай адамдарга зыян тийгизе турган, же болбосо там кафе, ресторандары болсо продуктылардын баардыгын эң жаман сорттогу продуктылар менен жаман продуктылар менен иш кылышы мүмкүн, тамак жасашы мүмкүн, ага акча алып келип атат, бирок ошол акчадан түшкөн акча түшкөнү менен ошол жасаган тамак аркылуу башка адамдар ооруп атышы мүмкүн да, башка адамдарга зыян тийип атышы мүмкүн. Үчүнчү категориядагы инсандар бирөө жөнүндө ойлобойт. Үчүнчү категориядагы инсандар кылып аткан ишимден башкадан пайда табып атабы же таппай атабы такыр ойлонбойт да. Бирөө менен мамиле жасаганда дагы ал адамга пайдам тийсин, ал адам өнүксүн деп мамиле кылбайт. Ал адамдан мага пайда тийсе дос болом дейт да, бирок пайдасы жок болсо ал адамдарды кыркып салат. Например, бирөө менен мамиле жасаганда дагы жөн эле жакшы сүйлөшүп коет, бирок аркасынан аябай ушактагандар, күйбөгөндөр, только өзүн ойлогон, только өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон инсандар булар үчүнчү категориядагы болуп атат да. Эми төртүнчү категорияда мен сиздерге айтпадымбы? Элим үчүн жашайт, бирөө үчүн жакшылыкты кылат, ыймандуу, аябай жакшы, аябай бай болсо деле, например, да, киши болсо, аябай бай болсо, там катар жаш кыздарды акчага сатып алам деп ойлонбойт. Наоборот, ошол жаш кыздарды бактылуу болушу үчүн кандай кыймыл аракет кылсам болот, ошол кандай кыймыл аракет кылсам болот. Ушу жаш кыздардын жүрөгү оорубаш үчүн, кыйналбаш үчүн буларга кандай жол көрсөтсөм болот деген кандайдыр бир проекттер менен иштейт төртүнчү категориядагыларчы. Ошол эле учурда жаш кыздар, мисалы, төртүнчү категорияда жашаса, жаш болсо деле, ал ойлонбойт, например, эптеп бирөөгө тийип алып, анан эптеп ошентип манипуляция кылып, анан ушинтип эле жашап, анан ошентип жашап өтүп кетсем деп ойлонбойт да. Ал дагы элим үчүн, жаш болсом деле элим үчүн кандай пайдаларды тийгизсем болот, кантип өзүм аракет кылып ата-энеме жардам тийсе болот, сонун балага турмушка чыгып, ошол баланын урпагын, ошол баланын тукумун улап кетсем болот. Ошол үй бүлө куруп, ошол балдарыбызды кантип тарбияласак болот, келечекте күчтүү инсандарды кантип тарбияласам болот, кантип саамды кошсом болот дегендер булар төртүнчү категорияда болот да. Эми караңыздар. Азыркы заманда 5 категорияда инсандар болуп атат да. 5 категорияда инсандар болуп атат. 5-чи категориядагы адамдар булар сүйлөгөндөр. Неважно, вот, например, 1ден баштап 4кө чейинки категория болуп атпайбы? Ошонун кимиси сүйлөп атат, балким 1 сүйлөп атат. Курсагым тойсо болду депчи, жана оозуна келгенин баарын сүйлөп. Балким 2 сүйлөп атат, жанагындай кайсарланып, там бирөөнүн семьясын бузуп, только мамиле аркылуу, только эркек аркылуу же только кыз аркылуу байып кетип только катын алам деген аркылуу сүйлөсө деле, же болбосо жана 3-чү категорияда да өзүм байып кетсем болот, болсом болду, элдерге пайдасы тийеби, тийбеби мага баары бир деген адамдар делеби, же болбосо жана жүрөгү аркылуу да адамдарды жакшы көрүп, адамдарга пайдам тийсин деп 4 категория болуп атат да. Ошол 4 категория сүйлөш керек болуп атат да, 5-чи категорияда инсандар.
айтып атпаймынбы жогоруда дүйнөдө 5 категория инсан бар. Ошол 5 категория адамдардын 5-чиси бул сүйлөш керек. Мисалы, сен 4тө болсоң, элим бактылуу болуш үчүн, например, сен өсүш үчүн мен сүйлөп атам. Азыркы дүйнөдө эмне себептен бул категорияларды айтып атам сиздерге? Ар бир замандын өзүнүн шарттары болот экен да. Ошол замандын шарттары боюнча адам кыймыл аракет жасаса ийгилик жаратат экен да. Мисалы, 60 жыл мурун жалаң жана андай коммерция кылгандар, тытынып иштегендер, дисциплинага түшүп, тытынып иштеп, бирөөнүн кызыкчылыгын ойлобойбу, мындай лафа жашап эле бирөөлөрдү алдап пирамида ошол сыяктуу нерсе болсо деле ошол адамдар бутка туруп аябай байып кетишкен. Бирок ошол кезде ошол 3 категориянын убактысы болгон. Андан кийинки 20-30 жыл болуп калды, мындай ыймандуулардын немеси болгон да. Жүрөгүндө мындай мээрими болгон, Кудайдан корккон, анан адамга жакшылык кылам, пайда алып келем деген инсандардын иши жүрүш баштаган да. Могу 4 категориядагылардынчы. Бирок азыр болсо ыймандуулар көп болуп атат, бирок ыймандуулардын баары эле болуп кете албай атат, мындайча айтканда. Баардыгы эле ийгилик жаратып, баардыгы эле кыйын болуп, ушундай болбой атат. Мындай аябай бишене тери менен иштегендер дагы көп. Эч кимди алдабагандар көп, сонун иш кылышат, аябай профессионалдар бар. Действительно, любой сферада профессионалдар бар да. Ал стоматологияда, бизнесте сонун магазиндер бар, сонун кафелер бар, сонун проекттер бар. Бирок ал нерсени сен сүйлөбөсөң, аны эч ким билбей атат да, сен кыйын экениңди билбей атат, сен акылдуу экениңди билбей атат да. Азыркы замандын шарты боюнча 2025 жылда жаңы заманга биз аттандык, жаңы заманда биз сүйлөшүбүз керек болуп атат да. Эгер сүйлөбөсөң эле сени эч ким билбейт. Ошол сүйлөөнү адамдар ар түрдүү өздөрүн чыгарып атат да. Кимдир бирөө өзүнүн акылы менен да, максаты только жеп ичем, тытынам деп ошентип сүйлөп атат. Кимдир бирөө кайсарланып 5-6 аял алып, ошол нерсесин көрсөтүп популярный болуп атат да. Кимдир бирөө 50 жаштагы кишиге тийип популярный болуп атат. Кимдир бирөө мен тытынып атам, иштегиле, үйдө отуруп дагы иштесе болот, 5-6 баланы карап, үйдү жыйнап деле мен популярный болуп атам, сетевой маркетингде иштеп ушундай болуп атам дегендер, үчтөр алар деле популярный болуп атат да, себеби өзүн айтып чыгып атат. Например, сетевой маркетинг болсо деле, скажем, үйдө отурган эле кыз келиндер тамак аш жасап, үйдө отуруп эле мен 100 000 таптым, 200 000 таптым деп ал өзүн айтып атат, ал популярный болуп атат. Ошол эле учурда азыр өзүңүздөр көрүп атасыз, акыркы окуяларды көрүп атасыз, интернет булактарында аябай прям ушундай информациялар болуп атат да. Бирөөнү урдап кетти, изнасиловать этип кетти, өлтүрүп кетти деген сыяктуу нерселер келип атат, аябай таркалып атат. Эмне себептен? Алар 4 категорияда сүйлөп атат да. Элим азыр ушуну токтотпосок, ушундай эртең сенин кызың да өлүп калышы мүмкүн деп уже 4 категория менен сүйлөп атат да. Ошол нерсе дагы аябай популярный болуп атат. Эми караңыздар, баардыгыбыз бул дүйнөдө чекеден, бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча биз 5 категорияга өтүшүбүз керек болуп атат да. Сүйлөп үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Сен эмне деп ойлойсуң, сен кандай адамсың, сен сүйлөп үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Не важно сен кайсы категорияда сүйлөп атасың. Может сен 1 менен сүйлөйсүң, может 2 менен сүйлөйсүң, может 3 менен. Короче, сүйлөгөн адам эле, өзүн чыгарган адам эле ал популярдуу болуп атат. Мисалы 50-60 жыл мурун базарда сатып чык, бизнесмен бол десе, элдин баары уялып, эч ким сатчу эмес да. Эч ким бизнесмен болбойм, жерлер жөн эле турса, жерлерди эч ким албайт эле, базарга чыккан адамдарды уят дечү. Бирок ошол уят деген адамдар эч нерсеге жетпеди, бирок ошол уят десе деле по-любому ошо соода кылып,
жерлерди алган, ошол учурда ошол маалда аракет кылгандар алар байып кетти. Азыркы мезгилде, жаңы этапта, жаңы заманда ушундай болуп атат. Сен кайсы сферада иштеп, хоть прокурор, сотсуң, налоговыйда иштейсиң, врачсың, депутатсың, сен өзүң жөнүндө мирге чыгарышың керек болуп атат да. Сен хотя бы домохозяйкасың, домохозяйка деле жөн иш кылбайт, эч нерсе кылбай отурбайт да туурабы. Алар деле уборка кылат, үй жыйнат. Мен үчүн, например, бала карап, үй кожойке болуш мен үчүн аябай кыйын да. Действительно ошол нерсенин көрсөтсө болот, например, эч нерсе кылбадым дегенде деле любой адамда таланты бар, любой адамда опыты бар, ошол нерсени элге жайып, элге чыгарыш керек да. Ал эми уялып атам десе, жана 50-60 жылда уялып жүрүп бизнес кылбагандар калып кетип атпайбы? Ошол сыңары эле азыр уялып атам деп өзүңүздү чыгарбай турган болсоңуз, сиз деле калып кете бересиз да. Андан кийин дагы эмнени айткым келет? Мир дүйнө жүзү боюнча өзүңүздөр көрүп атасыздар, 8 миллиард адам бар. Адамдар аябай көбөйүп кетип атат, анан терс энергиялар дагы аябай көбөйүп кетип атат. Терс энергия көп болгонуна байланыштуу, интернетте массовый информация көп болгонуна байланыштуу ошол нерсеге туруштук бере албай атышат. Анан жаңы замандын шарттарын аткарбай турган болсо эмнелер болот? Бизде бирден баштап 4 категориядагы инсандар бар дедим. Буюрса бир эле эфир менен түшүнүш кыйыныраак. Бул эфирди көрүп сизге кызык болуп кала турган болсо, там курстар бар, өзүмдүн курстарым бар. Ошол курстарда бул жөнүндө тереңирээк билсеңиздер болот. Келиңиздер, мисалы сиз азыр, например, мен кааласам ойнош ойнойм, кааласам там 10 катын алам, кааласам 60-70-деги чалга тием деп жүрө турган болсоңуз, эмне болот ошол жөнүндө сизге айтайын. Биринчи категориядан баштап 4 категориядагы адамдар бул дүйнөдө тазаланыш керек болуп атат. Ошол себептен дүйнө жүзү боюнча ар түрдүү окуялар болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыз, жок эле жерден адамдар өлүп калып атат, жок эле жерден жер титирөө болуп атат, жок эле жерден согуш болуп кетип атат. Аябай дүйнө жүзү боюнча азыр Китайда согуш болуп атат, Пакистанда согуш болуп атат, Индияда болуп атат, Израилде болуп атат, Иракта болуп атат, Россия жергесинде болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыз, аябай тополоң бир нерселер болуп атат, жер титирөөлөр, цунамилер болуп атат. Анын баардыгы жөндөн болбой атат. Мисалы, бул дүйнөгө пайдасы жок адамдардын баардыгы бул дүйнөдөн тазаланыш керек экен да. Бул максат ошондой болгонуна байланыштуу. Мисалы, сиз токсичный болсоңуз, адамдарга пайдасы тийбеген адам болсоңуз, акыркы болуп аткан окуялардын баары дагы жөндөн болбой атат да. Мисалы, биз ойлоп атабыз го, жаш кыздар чоңдорго тийип, адамдарды бузуп атат психологиясын депчи. Ал психологиясын бузбой атат, болгону ошол видеону көрүп бузулган адамдар, ошол адамды көргөн адам, например, нар жагынан өзү бузук болсо, мен деле кылсам болот экен деп ага кыймыл аракет кошулат да. Болгону ошол, например, жаман нерсени көрүп бузулган адамдар ошол жаман нерсени кылыш керек, ошол ямага түшүш керек, анан бул дүйнөдөн тазаланыш керек да. Вот азыр мир дүйнөдө өзү эле тазаланып атат да. Мисалы, жашоодо кече жылаңач кийимдерди көрүп кыздарыбыз бузулуп кетет, андай мындай деген нерселер болду. Алар деле жөндөн болбой атат да. Вот реально нар жактан өзү бузулган адам болсо, ошондой нерселерди көрөт дагы, анан ошол нерсе кыймыл аракет жасайт, и ошодон улам ал өзүн өзү жок кылат. Мисалы, көрүп атасыңарбы, жинди болуп чыккандар тутуп атат, кармап атат, анын баардыгы жөндөн болбой атат да. Жашоодо азыркы учурда сиз 1-де, 2-де, 3-дө болсоңуз, мындай жашоого, ааламга пайдаңыз тийбесе, по-любому сиз уже мына ааламдын матрицасынан уже чыгат экенсиз да, выбываете. Бир коомдон өзүнчө эле чыгат экенсиз да.
Ошол себептен сиздин өзүңүздүн кызыкчылыгыңызда да болчу жакшы болуп, адамга пайда алып келип, бул дүйнөгө из калтыруу, бирөөнүн счетуна жашабай, эптеп бир бай катынга кирип алсам же эптеп бир бай балага турмушка чыгып алсам десеңиз, анда жаңылышасыз. Эч качан андай болбойт да. Жаш кыздарга кеңеш берем. Сиздер өзүңүздөр акча табып, өзүңүздөр акылдуу болуп, билимдүү, жакшы, ыймандуу болсоңуздар, кайра эле ошондой эле балдар чыгат да. Азыркы учурда жаш болсо дагы аябай күчтүү балдар бар. Жаш болсо дагы кыйын, акылдуу, ыймандуу, жакшы акча тапкан, үй бүлөм деген сизди бактылуу кыла турган балдар дагы бар да. Ошол эле учурда сиз эркек кишисиз, азыр колуңуздан эч нерсе келбейт, бир бай аялды же бир кыйын кызга үйлөнүп алсам ал мени сүйтөт десеңиз, анда жаңылышасыз. Ага үйлөнгөнгө чейин эле өлүп калышыңыз мүмкүн да. Биздин максат азыр биз 5 категорияга өтүшүбүз керек. 4 жана 5 болушубуз керек. Ааламга, коомго пайдабыз тийиш керек. И ааламда болуп жаткан нерселерге киришпешибиз керек да. Жашоодо болуп аткан нерсе дагы бирөөнү трансформация кылган үчүн болуп атат да. И жогоруда айткандай, биз өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Мисалы, илгерки заман уже бүттү да. Мисалы, 100 жыл мурунку заман бүттү да. Например, үй алалы эле бир машинам болсо, андан кийин кечке саардан кечке чейин жатам десеңиз, анда сиз жаңылышасыз да. Азыркы заманда сиз өзүңүздү өнүктүрүп, болушунча мээңизди өстүрүшүңүз керек болуп атат да. Себеби сүйлөшүү үчүн кандайдыр бир билимдер керек да. Уже 6 категория, бир 30-40 жылдан кийин 6 категория болот да. 6 категорияда уже баш иштебегендер бул дүйнөдө жашай албайт да. Баш иштегендер кандай деген? Мисалы, баш иштесе эле бир эле именно врач болуп кетүү же президент болуп кетүү эмес. Сен өзүңдү руханий өстүрүшүң керек да. Жашоодо болуп аткан ситуацияларга сен туруштук бере алышың керек. Азыр уже жөндөн рак оорулары көбөйбөй атат. Жөндөн аутист балдар туулбай атат. Жөндөн эле депрессия, стресстен адамдар өлүп калбай атат да. Себеби биздин айлана чөйрөдө бузуклар аябай көп, терс энергиялар аябай көп. Ошол нерсени көрө билген, стресстен чыгып кете алган, өзүнүн акылына, өзүнүн келечегине туура тамактанган, психологиясы здоровый болгон, самооценкасы, самоценности, билими, например, сен үйүңдү, машинаңды, бизнесиңди алып койсо дагы, сен любой мамлекетке кетип, ошол мамлекетте сен бизнес кылып кете ала турган. Любой мамлекетке барып, сен ошол жерде иш кылып кете ала турган гана адамдар калып атат да. Түшүнүп атасыздарбы? Неважно сен мындай, например, сен тилди эми элестетиңиз. Үйүңүздү, машинаңызды, үй бүлөңүздү, бизнесиңизди алып койдуңуз, сизде эмне калат? Мисалы, ошол нерсени элестетип көрүңүз. Азыр вот 6 категория бул аябай страшный категория да, реально. 6 категорияга көп адамдар даяр эмес. Жок дегенде азыр 5 категорияга өтүш керек. Мисалы, төшөк аркылуу баардык нерсени чечем дегендер, алар стресстен деле өлүп калат да. Мындай, ал временно эле болуп атат да, мирде тазаланып атат. Мирде тазаланып атат дегенде, бир жерде бир кандайдыр пожар болуп кетиши мүмкүн, от чыгып, жер титирөө болуп, же бир терроризм, или билбейм, короче, ушул сыяктуу бир жаман окуялар болсо, ошо 1, 2, 3 категориядагы адамдар ошол жерде тура келе берет да. Мисалы, эптеп бир аялды алып туруп, байып кетем деди, ошол адам жолдо кетип атып бир бандиттерге или бир аварияга, ошондой жаман нерселерге туура келе берет да. Ошондуктан биздин максат, сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, жашап кетем, тилегем тегиз бактылуу болом десе, анда 4 категориядан өтүш керек да. Ал сиздин эле кызыкчылыгыңызда, эгер жакшы болсоңуз, акылдуу болсоңуз. Анан дагы бир нерсени айтып кетем. Сиз жаман иш кыла турган болсоңуз, например, кыздарды бузуп же проституция менен заниматься этип,
эптеп акча таба алам деп үчүнчү категория болуп туруп башкага пайда алып келеби? Мен там кыздарды бардык балдар үчүн өч алып атам, кыздарга жакшылык жок, аялдар жакшылыкты билбейт деп жаман нерселерди жасап жатсаңыз, сиз үй бүлө курасыз, бир туугандарыңыз болот, жакын адамдарыңыз болот. Сиз ошол жаман иштерди кылып келип, жакын досуңуз менен монтип кол кармаштыңызбы, сиздин кылган нерселериңиз ДНК аркылуу ошол адамга полностью өтөт. Ошол себептен сиздерге кеңеш берем, ким жаман иштерди кылса, ал адамдар менен дос болбогонго аракет жасаңыздар. Себеби ал адам, сиз таптаза болсоңуз деле, ал адам менен сиз мамиле кыласыз, например, бирөөнү өлтүргөн, наркотик чеккен же бирөөгө наркотик саткан, жаман иштерди кылган, ушул сыяктуу нерселерди кылган адамдарды сиз ошол жерде сиз тазасыз, бирок ошол адам менен дос болсоңуз, автоматически ошол адам кылган жаман иштерге дагы сиз энергетически жооп бересиз. Сиз ал менен учурашып келиңиз, досуңуз менен учурашып келиңиз, анан үйүңүзгө барасыз, аппакай назик, таптаза наристеңизди кучактайсыз, ал автоматически ооруп калышы мүмкүн. Себеби ошонун там немеси өтөт, энергетически өтөт. Сиздин супсулуу жакшынакай аялыңыз бар, ал киши менен учурашып келдиңиз, анын полный энергетически жаман кылган нерсеңиз сиздин аялыңызга өтүшү мүмкүн. Аялыңыз менен сонун эле жашап атасыз, аялыңыз анаконда болуп чыгышы мүмкүн. Кыйкырып, бакырып, стресс болуп, эмне кылышты билбей, ушундай болушу мүмкүн да. Анан эмне дейбиз, жин кирип кетти дейбиз. На самом деле бул жерде жин кирбеди. Болгону сиз жаман адамдар менен жүрөсүз, энергетически жаман адамдар менен жүрөсүз да. Ошол себептен сиздин айланаңызда туура эмес иш кылып жүргөн инсандар болсо, сен ушул нерсени туура эмес кылдың, ошол туура, мен жакшы көрөм, бирок ошол туура эмес кылган иштериңди токтотконуңда мен сен менен дос болом деп айтышыңыз керек да. Эгер сиз ошону билип туруп деле дос болуп жүрө турган болсоңуз, анда ошол жаман иш кылып атканын сиз колдоп аткан болосуз. И, конечно, ошол жаман кылган иштерине сиз дагы определенный бир жооп бересиз. Ошондой. Ошол себептен жакшы болуш, адамга пайдабыз тийип, жакшы адам болуп, өнүгүп, өсүп, келечектеги урпактарды ойлонгону, келечектеги балдарды Кыргызстан жөнүндө, деги эле планета жөнүндө ойлонгон бул өзүбүздүн эле кызыкчылыгыбызда экен да. Эгер өзүм үчүн жашайм, өзүм курсагым тойсо болду, мамиле үчүн жашайм, бирөө өлсө өлө берсин деп, анан бирөө үчүн жашасаңыз деле, бирок ошол нерсени көрсөтпөсөңүз, неге мен жакшы болсом да менде клиент болбойт атат, таза иштесем да мага клиент болбойт атат дейт да. Себеби сиз өзүңүз айтпай атасыз, сиз ошондо иштегениңизди билбей атат адамдар. Сиз качан гана 5-категорияга өтсөңүз, анан 5-категорияда курстарда дагы кенен айтып берем, эмнелерди жасашыңыз керек. 5-категорияга өткөндө гана сиздин азыркы учурда ишиңиз алдыга жүрөт да. Вот.